Бүгін 3 сентябрда УКМКнын Ош облусунун Ноокат райондук бөлүмүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Ачылуу аземге Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, атайын кызматтын ардагерлери жана кызматкерлери катышты. Ноокат райондук райапараттын жаңы имараты менен куттуктайм. Камчыбек Ташиев атайын кызматтын кызматкерлерине мыйзамдуулукту карманып иштөө, кызматтык милдеттерин так аткаруу талабын эскертти. Биздин бир нече негизги маселелерибиз бар. Ошолордун эң башкыларынын бири бүгүнкү күндөгү коомубузду тазалоо. Эмнеден тазалайбыз? Мына коррупция маселеси боюнча Ноокат районунда азыркыда бүгүнкү күнгө чейин жасаган жумушуңар жыйынтыгы аз. Муну мен ачык айтышым керек. Ноокат району бул мамлекетибиздеги 5 чоң райондун бири. Эң чоң 5 райондун бири. Бирок Ноокатта коррупция жок, Ноокатта нарушение жок, Ноокатта баары жакшы деген гана отчеттор келип атат. Ноокат шаары бар, району бар. Бул жерде көптөгөн жанагы полезный ископаемый. Ошолорду казылып атат, тартылып атат, чоң ишканалары бар. Биз баардык кылган ишибизди мыйзамдын чегинде гана жүргүзүшүбүз керек. Мыйзамдан ашып түшүп, кимдир бирөөнү атайлап каралап, атайлап кимдир бирөөнүн артынан түшүш, андай боло турган болсо, өзүңөр чоң жоопко тартыласыңар. Мыйзам бузган адамды гана артынан калбай артынан түшкүлө. Мыйзам бузган адамды, коомго терс көрүнүштөрдү аткарган адамдарды сөзсүз түрдө биз жазалашыбыз керек. Ошондо гана оңолобуз. УКМК башчысы андан ары имарат жана иш бөлмөлөрү менен таанышып чыкты. Жаңы имарат заманбап жабдыктар менен камсыздалып, ашканасы, спорттук машыгуу жайы жана кызматтык жатаканасы да бар. Мен мына 25 жыл иштеп, ушул органда иштеп пенсияга чыгып дем алып атам азыр. Ушу көп жыл өттү, бир ушу система боюнча ушундай имараттар, конторалар оңдолгон жок да, бир дагы жерде. Ташиев инебиз келип, ушул ишти баштап, жакшы көп жерделерде, мына ачылыштарына 4-5 жерде катыштым. Аябай сонундай зданиялар түштү. Балдар үчүн, мына сотрудниктер үчүн аябай жакшы шарт түзүлдү. Мына жашабай ар жерде көчүп жүргөн балдар бар эле, аларга квартира салынып берилип атат. Күнүмдүк жумушта, кызматта балдар только иш жөнүндө ойлойт. Себеби үйүндө бардыгы нормальный, квартирасы бар, бир проблемасы жок. Ишти ойлойт, ишти жакшы кылат. УКМКнын ардагерлери Камчыбек Ташиевди Кыргыз Республикасынын баатыры наамын алышы менен куттуктады. Ветерандар анча-мынча бир биз баа Кыргыздын салты деп кичине бир сиздин ошо кечээки алган сыйыңызды, урматыңызды бир белгилеп коелу дедик эле. Кап этпейсиз, бир биздин мындай скромный бир кичинекей баягы салтка жараша кичинемебиз бар эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Сизге ушу ден соолук, ушу адамдык жөнөкөй бакыт каалайбыз. Алдыда Ош облусундагы УКМКнын аймактык бөлүмдөрүнүн имараттары жана материалдык техникалык базасы жаңыртылары белгилүү болду. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.